Урматтуу депутаттар, Кыргыз парламентинин калыптануу жолунда эмгек сиңирген кадырлуу мекендештер, Кыргызстан эли, жалпы мекендештер баарыбыз жакшы саамалыктын босогосунда турабыз. Коомдук турмушубузду калыпка салып, андан ары өркүндөтүүгө эреже тартиптерди тууралап, өсүп өнүгүүбүздүн мыйзамдык жолун чапкан Кыргыз парламентинин 85 жылдык мааракесин белгилегени турабыз. Жогорку кеңештин 85 жылдыгы эртең 16 ноябрда расмий түрдө белгиленгени турат. Өзүңүздөр билесиздер, алдын ала макулдашып, мерчемделип калган эл аралык иш сапарыма байланыштуу Кыргыз парламентинин мааракелик тоюн, сиздердин майрамыңыздарды алдын ала куттуктап кетүүгө туура келип калды. Андыктан, урматтуу эл өкүлдөрү, Жогорку кеңештин 85 жылдык мааракесин бир күн мурун баштап берип, куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргызстан үчүн маанилүү күндөрдүн бири болгон Кыргыз парламентинин 85 жылдык мааракеси менен жалпы мекендештерди жана сиздерди, урматтуу депутаттар, чын дилимден куттуктаймын. Биз Кыргыз эли Борбор Азия чөлкөмүндө тарыхы кенен, тамыры терең кеткен эң байыркы эл экенибиз барган сайын дүйнө элине белгилүү болууда. Байыркы доордогу элдерде болуп келгенде эле коомдун, уруктун жашоосунун негизги маселелери талкууланып, талданып, кабыл алынып турган алгачкы формасы Аксакалдар кеңеши, элдик топ, элдик жыйын, курултай түрүндөгү элдик өкүлчүлүктүн баштапкы органдары ондогон кылымдарды артка таштаган Кыргыз элинин тарыхында дагы болуп келген. Демек, Кыргыз парламентаризминин таржымалынын башаты ошол элдик топ, элдик жыйын, Аксакалдар кеңеши, курултайлар өткөн илгерки мезгилдерге барып такалат. Бул жагын окумуштуулар таасын чечмелеп берери турган иш. Андан берки соңку тарыхыбызда, башкача айтканда, мындан туура 85 жыл мурун 1938 жылы тике шайланган Кыргыз СССРинин Жогорку Совети деп аталган Кыргыз парламенти эл өкүлчүлүгүнүн ыйгарым укуктарын аткарган. Мына ошол мезгилден тарта Кыргыз парламенти ар кандай мөөнөттөрү, ар кандай сандагы депутаттары менен калыптануу жолуна түшкөн. Ооба, биз белгилеп олтурган 85 жылдык мезгил жалпы тарыхта бир бүркүм учур болуп көрүнгөнү менен биздин соңку тарыхыбыз үчүн Кыргыз парламентинин 85 жылдык таржымалы өтө маанилүү. Мынакей келерки жылы 100 жылдыгын белгилөө мерченделип турган Кыргыз автономиялуу область учурунда бийлик бутактарынын милдеттери бириктирилип, аны аткаруу Иманалы Айдарбековго тапшырылган. Ал учурдан кийинки 1938 жылы Кыргыз парламентинин ыйгарым укуктары бир палаталуу Кыргыз СССР Жогорку Советине өткөн. Албетте, бул тарыхый урунттуу учур экени таасын көрүнүп турат. Иманалы Айдарбеков жана Абдыкадыр Орозбековдон кийин Совет доорунда Кыргыз парламентин Асаналы Толубаев, Молдогазы Токобаев, Абды Сүйөркулов, Болот Мамбетов, Төрөбай Кулатов, Султан Ибраимов, Арыстанбек Дүйшеев, Темирбек Кошоев, Таштанбек Акматов, Абсамат Масалиев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу аталарыбыз, агаларыбыз жетектеп келген. Ысымдар аталган бул улуу инсандарыбыздын ар бири элдик бийликтин өкүлчүлүк органдарынын калыптанышына эбегейсиз салымдары зор. Совет доорунан кийинки 90-жылдары социалдык экономикалык система өзгөрүп, бир түзүлүш экинчисине алмашып, жабык коомдон демократиялык ачык коомго өтүп турган мезгилде алгачкы жолу атаандаштык негизинде шайлоо өтүп, 12-чи чакырылыштагы Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаттары шайланган. Бул өзүңүздөр байкагандай, Кыргызстандын демократиялык өнүгүү жолундагы биринчи кадамдар үчүн укуктук шарттарды түзгөн легендарлуу парламент болгон. Бул парламент эгемен Кыргызстандын көз карандысыздыгынын жана демократиялык түзүлүшүнүн саясий, укуктук жана экономикалык негизи болуп калган бир катар маанилүү, тагдыр чечүүчү чечимдерди, ченемдик укуктук актыларды кабыл алынгандыгын баарыбыз жакшы билебиз. 85 жылдык тарыхы бар Кыргыз парламент үчүн
бул олуттуу тарыхый окуялар дайыма айтыла турган, ары салмактуу, ары маанилүү даталар экени талашсыз. Деги эле Кыргыз парламентинин тарых таржымалына үңүлө турган болсок, Жогорку Кеңеш бир топ парламенттер аралык уюмдарга мүчө болуу менен эл аралык маанайда да өзүнүн жигердүүлүгүн көрсөтө алганы тарых беттеринде жазылып калды. Жогорку Кеңеш көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдөгү кыйчалыш кырдаалдарда орун алган чыр чатактарды басуудагы аракетин айтпай кетсек болбойт. Парламентаризмди өнүктүрүүдө заман агымы менен тең агып, эл аралык тажрыйбалардын негизинде 2007 жылы өлкө тарыхында биринчи жолу партиялык тизме менен шайланып келген Жогорку Кеңештикке дагы күбө болдук. Ошону менен эле бир орунда туруп калбай, коомчулуктун талаптарына жооп берген, ыкчам өнүгүп бараткан заманга жараша ыңгайлашууга жарамдуу, натыйжалуу, туруктуу иштей турган мыйзам чыгаруу органына айланууга бар аракетибизди көрүп келебиз. Мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк жана көзөмөл кылуу ыйгарым укуктарын парламенттик комитеттер менен парламенттин фракциялардын ишин өркүндөтүү, башка мамлекеттик органдар жана жарандык коомдор менен конструктивдүү кызматташуу жаатында Жогорку Кеңештин аракети жылдан жылга өнүгүп баратат десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык санариптештирүүнүн алкагында бир топ иштер аткарылгандыгы жана мерчемделип жаткандыгынан дагы кабарыбыз бар. Парламентте өткөрүлгөн расмий иш-чараларга 300дөй чамасында жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредитациядан өткөрүүнүн өзү эле коомубузда эң ачык орган экенин тастыктап турат. Ошентип, биз учкай сөз кылган Кыргыз парламентинин тарыхы жалпы Кыргыз элинин тарыхы менен тыгыз байланышта, канатташ болуп келатканын көрөбүз. Эзелтен эле элибиздеги жети өлчөп бир кес деген принципти тутунган Кыргыз парламенти коллегиалдуу орган катары бардык орчундуу маселелерди кеңешип кесип, эл менен чогуу чечип келет. Бул ата баба наркын сактап келаткандыгыбыздын айдан ачык мисалы десек болот. Элдик жыйындардын, аксакалдар кеңешинин азыркы заманбап формасы Жогорку Кеңеш десек дагы жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш калктын түрдүү катмарынын ар кандай көз караштарын билдирүү үчүн улуттук аянтча десек дагы болот. Өлкөбүздүн булуң бурчундагы шайлоочулардын үнүн бийлик бутактарына жеткирип, көпүрө кызматын дагы аткарып келишет. Мындан улам карапайым элдин көйгөйлөрү парламенттик платформа аркылуу коомчулук алдында чечилет. Парламенттин курамындагы ар кыл кесиптин өкүлдөрү, мугалимдер, дарыгерлер, социалдык кызматкерлер, журналисттер, курулушчулар, экономисттер, юристтер эл алдындагы чоң жоопкерчиликти эске алуу менен өлкөбүздүн, эл журтубуздун кызыкчылыгы үчүн үзүрлүү иштеп келаткандыгын айта кетсек болот. Ошону менен бирге мамлекеттик бийликтин аткаруу жана мыйзам чыгаруу бутактарынын ортосунда конструктивдүү, иштиктүү кырдаал түзүлүп, өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган маанилүү мыйзам долбоорлору кабыл алынып, коомдун туруктуулугу менен элдин турмушун жакшыртуу үчүн бир максатты, бир багытты көздөп, биримдикте иштеп бараткандыгын баса белгилейм. Кыргызстандын күрдөөлдүү турмушунда мамлекеттик бийликтин бир бутагы катары Жогорку Кеңештин орду чоң десек болот. Алдыда дагы көп иштерибиз турат. Жаңы ишканаларды түзүү менен жумуш орундарын камсыздоо, аймактарды ар тараптан колдоо, социалдык жана инфратүзүмдүк объектилердин курулушун илгерилетүү жана башка дымактуу иш аракеттерибиз жакынкы жылдарда өз жемишин берет деп турабыз. Ошону менен катар санариптик өнүгүү концепциясын жашыл технологияларды киргизүүнүн негизинде энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү программасын алдыга жылдыруу үчүн бир катар мыйзамдарга түзөтүүлөрдү киргизүү зарыл. Биз келечекте ушул сыяктуу багыттарда дагы өз ара түшүнүшүү жана натыйжалуу кызматташабыз деген үмүтүбүз, ишенимибиз чоң. Мындай аракеттерибиз менен мамлекетибиздин жаңы тарыхын жазууга чогуу катышып, Кыргызстан элинин өсүп өнүгүшү үчүн биргелешип иштешибиз зарыл. Урматтуу эл өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин кесипкөй кызматкерлери, кызматкерлер жамааты,
Kırgız parlamenti ар дайым Kırgız elinin, Kırgız mamleketinin kızıkçılığına kam görüp, taqdir çeçer tarihi vazifasın orundatat dep bekem işenemin. Dagı bir jolu barыңızdardı Kırgız parlamentinin Jogorku Kеңештин 85 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Бар болуңуздар, мааракеңиздер кут болсун, ишиңиздер дайыма, ишиңиздерди ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат.